Президенттин эл үмүтү стипендиясын 9 студент алды. Кыргызстанда bir аптада 19 адам коронавируска кабылды. Караколдо 100 миллион сомго спорт комплексин куруу пландалууда. Бишкекте карызын төлөбөгөн 4,3 миң абоненттин жарыгы өчүрүлөт. Бишкекте өлкөнүн башкы жаңы жылдык балатысын орнотуу иштери башталды. Президенттин эл үмүтү стипендиясын алууга 9 студент тандалган. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында эл үмүтү стипендиясына документтерди кабыл алуу жүргүзүлгөн. Эскерте кетсек, үстүбүздө жылдын 11 майында президент Садыр Жапаров эл үмүтү эл аралык стипендиясын уюштурууга кол койгон. Ага ылайык дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн кыргызстандыктарга стипендия төлөнө баштайт. Кыргызстанда 21-27 ноябрга чейин 19 адам коронавируска кабылды. Маалыматка ылайык, илдетке кабылгандардын ичинен 5 ооруканага жаткырылып, 14 үй шартында дарыланууда. Ал эми 2022 жылдын 20 ай 27 күнүнө карата коронавирустун 21783 учуру катталган. Муниципалдык менчикти башкаруу департаменти Каракол шаарында спорт комплексин куруу үчүн тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар сайтында маалымдалгандай, пландалган сумма 100 миллион 51 миң 740 сом. Сунуш берүүнүн акыркы мөөнөтү 12 декабрда аяктайт. Техникалык негиздемесинде айтылгандай, комплекс көп функциялуу болуп, 2 блоктон турат. Эртең 29 ноябрда акылдуу эсептегичтер Бишкек шаарындагы төлөмдөрдү өз маалында жүргүзбөгөн 4300 турмуш тиричилик жана турмуш тиричилик эмес абоненттердин электр камсыздоосун дистанциондук түрдө өчүрөт. Чүй электр тармактары ишканасы билдиргендей, ыңгайсыздыктарга кабылбаш үчүн компания абоненттерди электр энергияга болгон эсеп-кысапты өз маалында жүргүзүүгө чакырат. Белгиленгендей, чүй электр тармактары ишканасынын сайтында абоненттин балансы рубрикасы иштеп келет. Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында өлкөнүн башкы балатысынын темир каркасын орнотуу иштери башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, быйыл балаты чоң фонтандын ордуна орнотулат. Балатынын бийиктиги 25 метр, диаметри 12 метр, каркасына 1400 ийне жалбырактуу дарактардын бутактары бекитилет. Шаарды жаңы жылга карата жасалгылоо иштери декабрь айынын ортосуна чейин созулат.